Nur сүрөсү Мединада түшүрүлгөн 64 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Бул сүрөнү түшүрдүк да анын өкүмдөрүн аткарууну парз кылдык. Насаат алышыңар үчүн мында ачык айкын аяттарды түшүрдүк. Аягы суюк аял менен никесиз бузук иш жасаган аял менен деген мааниде айтылууда. Аягы суюк аял менен аягы суюк эркектен ар бирине 100 балак ургула. Эгер Аллахка жана акырет күнүнө ишенсеңер, анда аларга жумшактык кылбагыла. Албетте экөөсүнүн жазасына момундардын бир тобу күбө болсун, көрүп турсун. Аягы суюк эркек аягы суюк аял менен же болбосо мушрик, көп кудайга сыйынуучу мушрик аял менен үйлөнүшү керек. Көп кудайга сыйынуучу аял менен үйлөнүшү керек деген маани. Аягы суюк аялдагы аягы суюк эркек же болбосо мушрик эркек менен гана баш кошот. Бул аягы суюктар менен баш кошуу момундарга арам кылынды, тыюу салынды деген мааниде. Таза аялдарга аягы суюктук кылды деп жалган жала жапкандар эгер 4 адамдан турган күбө келтире албаса, анда алардан 80 балак алынсын. Мындан соң жалганчылар билингенден кийин алардын күбөлүктөрүн эч качан кабыл албагыла. Алардын сөзүнө эч качан ишенбегиле деген маани. Мына ушулар бузукулар, таза аялдарга жалган жала жапкан жалганчылар бузукулар деген маани айтылууда. Бирок андан кийин тобо кылып түзөлгөндөргө Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Өз жубайларына аягы суюктук кылды деп жала жаап, өздөрүнөн башка эч бир далилдери, күбөлөрү болбогондордун ар биринин күбөлүгү чын айтып жаткандары тууралуу 4 жолу Аллахтын аты менен карганат. 5-чи жолкусунда эркек: эгер жалган айтуучулардан болсом, мага Аллахтын каргышы тийсин, дейт. Күйөөсүнүн жалган жала жаап жатканы жөнүндө аялы да 4 ирет Аллахтын аты менен ант ичип, өзүнөн жазаны кетире алат. Түшүндүрмө: өзүнө буйрулуучу жазаны четке кагып, эгер чындыгында эле аялы таза болсо, жазадан кутулууга болот деген маани. 5-чи жолкусунда аял: эгер анын айткандары чын болсо, мага Аллахтын каары тийсин, дейт. Эгер силерге Аллахтын кеңпейилдиги жана ырайымы болбогондо, эмне деген гана азапты тартпайт элеңер? Чындыгында Аллах тоболорду кабыл кылуучу даанышман. Чындыгында силердин ичиңерден жалган айткан топтун сөзүн өзүңө келген жамандык катары түшүнбөгүлө. Тескерисинче, ал силер үчүн жакшылык болуп саналат. Алардын ар бири күнөөгө ээ болду. Алардын башчылык кылган чоңуна зор азап бар. Түшүндүрмө: сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам Бану Мусталык согушунан кайткан кезде түнөгөн бир жерде Айша апабыз, Аллах Тааландан ыраазы болсун, түзгө олтуруп келсе, мойнундагы шурусу жок. Кайра барып алып келгенче көч жүрүп кетет. Журтка кароочулук кылып калган Сапуан Мухтал Айша апабызды өз төсүнө мингизип алып келген кезде, Абдулла Убай башында турган мушриктер Айша апабыз тууралуу жалган жалааларды жайылтууга аракет кылышат. Кеп ошолор тууралуу болууда. Эгер аны укканыңарда момун эркек менен момун аялдар дилдеринде жакшылыкты гана ойлоп, бул даана жала деген болсо, өздөрүнө жакшы болор эле. Алар ага 4 күбө келтириши керек болчу. Албетте алар күбө далил келтире алышкан жок. Мына ушулар Аллахтын алдында жалганчы болгондор. Эгер силерге бул дүйнө менен акыретте Аллахтын жакшылыгы, кеңпейилдиги, ырайымдуулугу болбогондо, албетте жалган жала жапканыңардын айынан зор азапка дуушар болмоксуңар. Ошол убакта өзүңөр билбеген нерсени, жаланы ооз-эки жайылтып, ага жеңил карадыңар. Ал жала чындыгында Аллахтын алдында чоң күнөө. Аны угуп жаткан кезде мындайды биздин айтуубузга болбойт: "О Аллах, сени аруулайбыз, бул чоң жала" дебелиңер беле? Эгер момун болсоңор, анда Аллах мындайды эч качан кайталабашыңарды эскертет.
Allah silerge ayattарын açık bayan kılıuda. Antkeni Allah bilүүчү, danışman. Ырасында ушундай момундардын ичинде чагымчылык, жала таркалуусун жактыргандарга дүйнөдө жана акыретте оорутуучу азап бар. Аллах билет, силер билбейсиңер. Эгер силерге Аллахтын жакшылыгы, ырайымдуулугу болбогондо, кандай гана катуу жазаланмаксыңар. Чындыгында Аллах боорукер, мээримдүү. Эй момундар, шайтандын жолу менен жүрбөгүлө. Ким шайтандын жолу менен жүрсө, эрчисе, ал шайтан албетте уятсыздык жана тыюу салынган иштерге буйруйт. Эгер силерге Аллахтын жакшылыгы, мээрими болбогондо, эч бириңер эч качан күнөөдөн тазалана албайт элеңер. Бирок Аллах өзү каалаган пендесин күнөөдөн тазалайт. Аллах бардык нерсени угуучу, билүүчү. Силерден кеңчилик, молчулукка ээ болгондор, Аллах Таала байлык насип кылып койгондор, өзүнүн жакындарына, карып мискиндерге, Аллах жолунда көчкөндөргө, Меккеден Мединага ислам дини үчүн көчкөндөргө деген маани. Аллах жолунда бербөөгө ант ичпесин, кечиришкиле жана элдешкиле. Аллахтын силерди кечиришин каалабайсыңарбы? Аллах кечиримдүү, боорукер. Акыйкатта абийирдүү, ак ниеттүү момун аялдарга жала жапкандар бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы каргышка калышат. Албетте алар үчүн чоң азап бар. Кыямат күнү аларга тилдери, колдору, буттары эмне иш кылгандарына күбө болушат. Ошол күнү Аллах аларга ылайыктуу жазасын толук берет. Анткени алар Аллахтын бар экени, ачык акыйкат экенин билишет. Бузулган аялдар бузулган эркектерге, бузулган эркектер бузулган аялдарга, таза такыба момун аялдар таза эркектерге, таза эркектер таза аялдарга ылайык. Булар момундар алардын, капырлардын айткандарынан ак. Алар үчүн кечирим, Аллах Тааланын кечирими жана улуу ырыскы бар. Эй момундар, өз үйлөрүңөрдөн башка үйлөргө уруксаат алмайынча жана үй ээсине салам бермейинче кирбегиле. Бул ушундай кылуу силер үчүн жакшы, мүмкүн эсиңерге келерсиңер. Эгер үйдө эч ким жок болсо, кирүүңөргө уруксат берилмейинче кирбегиле. Эгер силерге кайткыла делсе, анда кайткыла. Бул силер үчүн жакшыраак. Аллах эмне кылганыңарды жакшы билүүчү. Ичинде жашоого болбой турган, буюмдарыңар сакталган үйгө, маселен уктоочу бөлмөгө, уруксатсыз кирүүдө силерге такыр күнөө болбойт. Аллах ачык жасаганыңарды да, жашыруун кылганыңарды дагы билүүчү. Эй Мухаммад, момундарга айткын: ар кайсыл аялдарды карай берүүдөн көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин, жыныстык мүчөсүн, аягы суюктук кылуудан сактасын. Бул алардын өздөрү үчүн абдан жакшы. Чындыгында Аллах эмне жасагандардан кабардар. Момун аялдарга айт: ар кайсыл эркекти кароодон көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин, аягы суюктук кылуудан сакташсын. Башка эркектерге сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын. Бети, колу, бутунун томуктан ылдый жагынан башкасын деген мааниде. Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынытсын, сулуулугун көрсөтүшпөсүн. Бирок өз күйөөсүнө, аталарына, кайнаталарына, өз уулдарына, өгөй уулдарына, бир тууган ага-инилерине, алардын уулдарына, эже сиңдилеринин уулдарына, мусулман аялдарга, кол алдындагы күңдөргө, аялга муктаждыгы кумардануусу болбогон кызматкерлерге, абдан картайган, өтө жаш же дагы башка, маселен, эч нерсени түшүнбөй калган, кумардануусу такыр жок, жинди, акыл эстен калган кызматкерлерге деген мааниде. Же болбосо аялдардын уяттуу жерлерин билбеген, ага азырынча баам парасаты жете элек наристелерге көрсөтсө болот.
Anan da gömüskö kozdukların başkalarga görsetүү üçin buttарын жерге катуу уруп жүрүшпөсүn. Түшүндүрмө: Аялдар буттарына мончокторду же башка жасалгаларды тагып алып, анын үнү угулсун үчүн буттарын жерге урбасын же бийлебесин деген мааниде. Эй момундар, баарыңар Аллахка гана тобо кылгыла, балким азаптан кутуларсыңар. Араңардагы бойдокторду, кол алдыңардагы кул күңдөрдүн такыбааларын, момундарын, дурустарын үйлөндүргүлө. Ал тургай, алар кедей жакыр болсо да, анткени аларды Аллах өз берешендиги менен байытат, учур келген кезде бай адамга айландырат деген маани. Аллах берешен, билүүчү. Үйлөнө албагандар Аллах өз берешендиги менен байытканга чейин жаман жолдон сактансын, аягы суюктуктан сактансын деген маани. Кол алдыңардагылардын күңдөрдүн ичинен кимиси боштондукту кааласа, алардын жакшы адам экенин билсеңер, боштондук бергиле. Андан сырткары силерге Аллах берген мал мүлктөн аларга да бергиле. Өздөрү абийирдүү болууну каалаган күңдөрүңөрдү дүйнө тиричилигиңердин пайдасы үчүн жамандыкка зордобогула. Аягы суюктукка, зинакорлукка зордобогула деген маани. Ким аларды жамандыкка аргасыз кылса, анда ал аргасыз кылгандан кийин деле эгер чындап тобо кылса, Аллах кечиримдүү, боорукер. Акыйкатта силерге айкын аяттарды, силерден мурунку өткөндөрдөн өрнөктөрдү жана такыбалар үчүн насааттарды түшүрдүк. Аллах асмандар менен жердин нуру, анын нурунун мисалы ичинде нуру бар шамдан сыяктуу. Шамдан бул чырактын астына коюлуучу идиш. Нур айнектин ичинде жайгашкан. Ал айнек Бермет жылдызындай. Ал чыгышта да, батышта да жок, кутта арыган зайтун менен тамызылат. От тийбестен күйгөн анын майы абдан жарык нур чачат. Ошентип нур үстүндө нур. Аллах өзү каалаган адамды нурга бөлөйт. Аллах адамдарга ушинтип мисал келтирет. Аллах бардык нерсени билүүчү. Бул нур Аллах кадырлаган, ичинде өз ысымынын ар дайым аталып турушун буйруган үйлөрдө гана болот. Момундардын үйүндө, мечиттерде болот деген маани. Анда ал үйлөрдө аны Аллах Тааланы эртели кеч аруулашат. Ал үйлөрдө Аллахты эстөөдөн, зикир кылуудан, зикир чалуудан, намазды окуудан, зекет берүүдөн аларды соода сатыкта тоса албай турган адамдар бар. Алар жүрөктөрү менен көздөр калтырай турган күндөн, кыяматтан коркушат. Ошондуктан Аллах аларга өздөрү жасаган жакшылык иштеринин сыйлыгын өз жакшылыгынан ашыгы менен берет. Аллах каалаган пендесин эсепсиз ырыскыга бөлөйт. Аллахка каршы болгондордун, капырлардын иштери чөлдөгү закым сыяктуу. Чөлдө бараткан адам аны суу деп ойлойт. Акыры ага жеткен кезде болсо эч нерсе таба албай, дал алдынан Аллахты гана табат. Аллах Таала анын эсебин толук алат. Адилет сурак кылып татыктуу жазасын берет деген маани. Аллахтын эсеби абдан тез. Аллах тез жазалайт жана тез сыйлайт деген маани. Же алардын мисалы түбү терең деңиздеги караңгылык сыяктуу, толкун үстүндө толкун уюлгуп, анын үстүнөн булут каптаган, бири-биринин үстүнөн чүмкөгөн караңгылыктар. Түшүндүрмө: ал караңгылык 3 кабат караңгылык. Биринчиси булуттун караңгылыгы, экинчиси деңиздин караңгылыгы, үчүнчүсү кабатталган толкундардын караңгылыгы. Түшүндүрмөнүн аягы. Адам колун чыгарса, аны көрө алышпайт. Аллах жарык бербеген адамда жарык болбойт. Асмандар менен жердеги ар бир заттын, атүгүл катар-катар учкан куштардын дагы Аллахты аруулаганын көрбөйсүңбү? Алардын баары өздөрүнө таандык намаздарын жана таспихтерин билишет. Аллах Тааланы эстөөнүн жана сыйынуу ыкмаларынын бири болгон зикир чалууну билишет деген маани айтылууда. Аллах алардын эмне жасап жатышканын билүүчү.
Asmanдар менен жердин казынасы Аллахка гана таандык. Анан да алардын кайта турган жагы да Аллах тарап. Карабайсыңбы? Чындыгында Аллах булуттарды айдайт да, анан алардын ортолорун бириктирип, аларды кабат-кабат кылат. Ошондо булуттун араларынан жамгыр төгүлгөнүн көрөсүң. Асмандан ичинде мөндүрү бар булутту тоолордон түшүрөт да, ал аркылуу каалаган пендесине апаат алып келип, каалаганынан буруп кетет. Апаатты кырсыкты буруп кетет деген маани. Көрбөйсүңбү, чагылгандын жаркылдагы көздөрдү алып кете жаздаганын. Түшүндүрмө? Эй пенделер, жок дегенде ушул чагылганды жараткан улуу Аллах Таала тууралуу бир саамга болсо дагы ой жүгүртпөйсүңөрбү деген маани айтылууда. Аллах күндүз менен түндү алмаштырат. Акыйкатта мында акылы тунук адамдар үчүн, акылы зирек, сезимтал, өз жаратуучусунун акылы менен таанууга умтулган адамдар үчүн деген мааниде. Албетте далилдер бар. Ой жүгүртүүгө, сабак алууга түткөн өрнөктөр, окуялар, далилдер бар деген маани айтылууда. Аллах ар бир жандыкты суудан, аталык жана энелик уруктан жаратты. Алардын айрымдары боору менен жылат, сойлоп жүрөт деген маани. Айрымдары эки буттап басат жана кай бирлери 4 аяктап жүрөт. Аллах өзү каалагандай жаратат. Акыйкатта Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Чындыгында ачык айрым баян кылуучу аяттарды түшүрдүк. Ошентип Аллах өзү каалаганын туура жолго салат. Алар Аллах менен анын пайгамбарына ыйман келтирдик да моюн сундук дешип, кийин кайра алардын бир бөлүгү жолдон таят. Мына ошолор чындап ыйман келтирбегендер. Алардын араларында өкүм чыгаруу үчүн Аллахка жана анын пайгамбарына чакырылган кезде, ислам дини үчүн согушка аттанууга буйрук чыккан кезде деген мааниде. Алардын бир бөлүгү андан баш тартышат, барбай коюнун шылтоосун табышат деген маани. Эгер аларга бир тиешеси боло турган болсо, маселен аларды олжо, зекет, садака алууга чакырса деген маани, ага шашылып келишет. Эмне алардын жүрөктөрүндө дарты барбы? Болбосо күдүктөнө турган эмне бар? Күмөнсүп шек санай турган эмне бар деген маани айтылууда. Же аларга Аллах менен анын пайгамбары адилетсиздик кылат деп коркушабы? Андай эмес. Алар өздөрү залым. Чындыгында момундардын араларында өкүм берүү үчүн, Аллах Таала ыраазычылыгына жетүү үчүн күрөшкө аттанууга чакырылган кезде, Аллахка жана анын элчисине чакырылганда алардын сөзү уктук, моюн сундук деген гана сөз болот. Ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Кимде ким Аллах менен анын пайгамбарына баш ийсе, ошентип Аллахтан коркуп, такыба болсо, мына ошолор жеңишке жеткендер, бейишке жеткендер деген маани. Эй Мухаммад, мунафыктар, эгер буйрук берсең, албетте согушка чыгабыз деп Аллахтын аты менен ант ичишет. Аларга ант ичпей эле койгула. Канчалык моюн сунганыңар маалым. Чындыгында Аллах эмне жашап жатканыңарды жакшы билүүчү деп айткан. Аларга Аллах менен анын пайгамбарына моюн сунгула деп айт. Бул жерде Аллах Таала өз пайгамбары Мухаммед алейхиссаламга кайрылып жатат. Эгер моюн сунуудан баш тартсаңар, чындыгында пайгамбар өзүнө жүктөлгөнгө, силер өзүңөргө жүктөлгөндөргө гана жооп берүүгө милдеттүүсүңөр. Ал эми пайгамбарга моюн сунсаңар, анда туура жолду табасыңар. Ошентип Аллах Тааланын аяттарын, Куранды, шариятты ачык айрым кылып силерге жеткирүү гана пайгамбарга милдет. Аллах силердин араңардан ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандарга өздөрүнөн мурунку элдерди орун басар кылгандай эле, Аллах Таала жердеги жан жаныбарлардын ичинен өзгөчө акылдуу кылып жаратып жана ошого жараша өзгөчө жоопкерчилик дагы жүктөгөн сыяктуу эле деген маани. Жер жүзүндө силерди да өзүнө орун басар кылууну убада кылды. Ошентип алар үчүн Аллах өзү ыраазы болгон динин бекем орнотуп, аларга коркунучтан кийин бейпилдикти алмаштырып берди.
кооптуу мезгилдин артынан бейпил заман жиберди деген маани. Анткени алар мага сыйынышат, мага эч кимди жана эч нерсени шерик кылышпайт. Ким мына ушундан кийин Аллахка каршы чыкса, капырдык кылса деген маани, мына ошолор бузукулар. Намазды толук аткарып, зекет бергиле жана пайгамбарга моюн сунгула. Ошондо мээримге бөлөнөсүңөр. Аллах Тааланын мээримине бөлөнөсүңөр деген маани айтылууда. Ошентип Аллахка каршы чыккандар, капырлар, жер жүзүндө бизди алсыратты деп ойлобо. Бул жерде Аллах Таала өз пайгамбары Мухаммед алейхиссаламга кайрылып жатат. Алардын бараар жайы тозок, ал кандай жаман жай. Эй момундар, кол алдыңардагы кул күңдөрүңөр жана али бой жетелек балдарыңар 3 мезгилде бөлмөңөргө уруксат сурап киришсин. Таң намазынын алдында, багымдаттын алдында деген маани. Чак түштө кийимиңерди чечип койгон учурда жана куптан намазынан кийин. Силер үчүн мына ушул 3 мезгил уяла турган убакыт. Анткени бул 3 мезгилде адамдар жеңил кийимчен болушу мүмкүн деген маани айтылууда. Булардан кийин мындан башка мезгилдерде силердин уктоочу бөлмөңөргө уруксатсыз кирсе деген маани. Силерге да, аларга да айып эмес. Анткени силер бири-бириңердин бөлмөңөргө деген маани кирип чыгып турушуңар керек. Аллах силерге өз аяттарын ушундай ачык баян кылат. Аллах билүүчү, даанышман. Жеткен балдарыңар мурункулар уруксаат сурап киргенде эле силерден мурдагы мусулмандарга дагы мына ушундай кылуу буйрулган, ошолор сыяктуу эле деген мааниде. Уктоочу бөлмөңөргө уруксаат сурап киришсин. Аллах өз аяттарын силерге ушинтип айкын баян кылат. Аллах толук билүүчү, даанышман. Никелешүүдөн күдөрүзүп үйдө олтурган кемпирлер, айызы токтоп төрөттөн калган кемпирлер деген маани, сулуулугун көрсөтпөстөн сырт кийимдерин чечип олтуруусу айып эмес. Эгер мындан да сактанса, сырт кийимин деле чечинбей олтурса деген мааниде, бул жерде сырт кийим деп көйнөк аталууда. Алар үчүн ого бетер жакшы. Аллах бардыгынан толук кабардар, бардык нерсени билүүчү. Силер менен бир үйдө тамак жеген сокурга күнөө жок, аксакка дагы күнөө жок, оорулууга дагы күнөө жок. Ошентип силерге өз үйлөрүңөрдөн, аялдарыңардын, балдарыңардын, аталарыңардын үйлөрүнөн, энеңердин үйлөрүнөн, ага инилериңердин үйлөрүнөн, эже карындаштарыңардын үйлөрүнөн, же аталарыңар менен бир тууган агаларыңардын үйлөрүнөн, аталарыңар менен бир тууган эжелериңердин үйлөрүнөн, бир тууган таекелериңердин үйлөрүнөн, бир тууган таежелериңердин үйлөрүнөн, же силер ачкычтарына ээ болгон досторуңардын үйлөрүнөн, ачкычтарын силерге ишенип берген досторуңардын үйлөрүңөрдөн деген мааниде айтылууда. Тамак жесеңер айып жок. Аталгандар менен чогуу тамактансаңар да, бөлөк-бөлөк тамактансаңар да күнөө болбойт. Үйлөргө кирген кезде, бул жерде мусулмандар бири-бириңердин үйлөрүңөргө кирген кезде деген маани айтылууда. Өзүңөргө, мусулмандарга, Аллах тараптан мыкты берекелердин түшүрүлүшүн тилеп, салам айтып киргиле. Ушинтип Аллах силерге өз аяттарын ачык айкын баян кылат. Балким акыл калчаарсыңар. Акыйкатта момундар Аллахка, анын пайгамбарына ыйман келтиришип, эгер алар пайгамбар менен бирге бир жыйналышта болушса, пайгамбардан уруксаат алмайынча кетишпейт. Ырасында сенден уруксаат сурагандар, мына ошолор Аллахка, пайгамбарга ыйман келтиргендер. Алар кээ бир жумуштары үчүн уруксаат сурашса, каалаганыңа уруксаат бер жана алар үчүн Аллахтан кечирим сура. Чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Бул аятта Аллах Таала өз пайгамбары Мухаммед алейхиссаламга кайрылып жатат. Эй момундар, пайгамбардын чакырыгын өз ара бири-бириңердин чакырыгыңарга окшотпогула. Анткени пайгамбардын чакырыгы Аллах Тааланын буйругу менен болот деген мааниде айтылууда. Акыйкатта Аллах силердин араңардагы жашырынып, билгизбей чыгып кетүүчүлөрдү билет.
Пайgambardan уруксат суроонун ордуна тымызын чыгып кетүүчү эки жүздүүлөрдү билет деген маани айтылууда. Андыктан анын Алла Тааланын буйругуна каршы чыккандар, капырлар, мушриктер, мунафыктар өздөрүнө Аллахтан бир апаат келеринен же болбосо жан чыдагыс азап келеринен сактанышсын. Эсиңерде болсун, асмандар менен жердеги нерселер Аллахтыкы. Чындыгында Аллах Таала силердин кандай абалда экениңерди ар дайым билип турат. Ошондуктан ал өз тарабына кайткан күнү, Аллах Таала тарапка кайткан күнү, кыямат күнү деген мааниде. Алар эмне иш кылгандарынан кабар берет. Аллах бардык нерселерди билүүчү.